Kırgızstan'da jana Tacikistandын GЭСтеринен өндүрүлгөн электр энергияны жаз, жай мезгилдеринде Афганистан жана Пакистанга экспорттоо багытында 2016 жылы Кассамин долбоору түзүлгөн. Долбоордун алкагында Кыргызстандын аймагынан Тажикстандын аймагына чейинки 455 чакырымдык жогорку чыңалуудагы чубалгылар курулат. Жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларын тартуу жумуштары учурда Баткен облусунун аймагында жүрүп жатат. Долбоордун жалпы суммасы 1 миллиард доллардан ашып, аны эл аралык банктар каржылоого алган. Долбоордун алкагында жогорку чыңалуудагы электр чубалгылары өткөн Баткен облусундагы 27 айылга ар тараптуу колдоолор көрсөтүлдү. Биздин эскилиги жеткен электр энергиясында бул мамычаларды, линияларды алмаштыруу, ошондой эле эскилиги жеткен мындай оор жүк менен иштеп жаткан 21 трансформатордун кубаттуулугун көтөрүү деп каралган. Өлкөнүн экономикасы үчүн маанилүү долбоор ушул жылы аяктайт. Учурда Лейлек району жана Сүлүктүү шаарында аба чубалгысынын курулушу жүрүп жатканына байланыштуу аталган аймактардын айрым айылдарында 21 июлдан 26 июлга чейин күндүз күнү убактылуу электр жарыгы үзгүлтүккө учурашын энергетиктер эскертишүүдө. Ушу элде терс пикир жаратпоо алдын ала макулдашуу иштери жүргүзүлүп жатат. Биз элден суранып кетет элек, ушул акыркы этаптарына келип калды. Бул монтаждоо иштерин толук бүткөрүп алуу үчүн биз ушул элге макулдашууга чыктык. Бүгүнкү күндө макулдашуулар жолго коюлса, биз монтаждоо иштерине уруксат беребиз. Курулуш иштерине байланыштуу чек арадагы айылдарда убактылуу электр жарыгы өчүрүлүшү боюнча жергиликтүү бийликте эскертүү иштерин жүргүзүп, элди маалымдаган. Биз бардык мекеме ишканаларга элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол электр энергиясы өчүрүлө турган айылдын боюнча биз катты түрдө дагы ошондой эле маалымат кызматтары тарабынан дагы жеткирилди. Ошол эң айсыздыктар үчүн биз кечирим сурайбыз дагы, түзүлгөн абалды туура түшүнүү менен биз кабыл алабыз. Өз кезегинде чек ара аймактарында жашаган жергиликтүү эл энергетиктердин аткарып жаткан иштерин баалап, электр энергиянын убактылуу өтүшүн туура түшүнүү менен кабыл алууда. Көчөлөрүбүз жарык болуп, элдерибиз да ыраазы болуп калды. Деп барды, жаңыланды да мындайча айтканда. Бул сырестин жумушчуларга биз эмне дейбиз? ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мындан ары дагы жакшы бизге ушундай жакшы ийгиликтерге жетип түшкөнүбүзгө биз суранып кетебиз, ыраазыбыз. Кышка даярдык боюнча касатыйсына жогорку деңгээлдеги чубалгыларды тартуу боюнча биргелешкен иш-чараларды, пландарды түзүп алып, электр энергияны өчүргөн мезгилдерде өздөрүнүн графиктери менен мэрияга кайрылып, мэрия менен макулдашып, элдерге өз убагында маалымат жеткизип, өчүрүүлөр анан жана өз убагында күйгүлөр болуп атат. Мен ыраазычылык билдирем. Айтып аткан жетекчиликке, кызматкерлерге касатыйсын узатып. Рахмат. Кассамин долбоору аяктаса, анда Кыргызстан, Афганистан менен Пакистанга 15 жыл аралыгында 60 миллиард киловатт электр энергиясын сатып, ал 350 миллион долларды түзөт. Бул долбоор Кыргызстандын энергетика тармагына чоң мүмкүнчүлүктөрдү алып келет дешет энергетиктер.